Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу көрүүчүлөр, жалпыңыздарга салам айтабыз. Жана бул вакыттарда бизди көрүп отурган ар бир көрүүчүбүзгө ысык маанайларды жөнөтөлү. Анткени дегенде, мына ушундай аптаптуу ысыкта сиздерге дагы да болсо жакшы маанай жана сөзсүз түрдө мындай чаңкап отурган болсоңуз, биз менен жакшы маанайда биргеликте жайдары өткөрүңүз дейли бүгүнкү кечти. Ана эмесе Халбашоо программасы башталды. Айпер Адамкулова кызматтамын. Бүгүнкү программабыз өзгөчө шаңда болоруна биз сиздерге сөз берип өтөлү 100% деп. Анткени дегенде бизде өзгөчө коноктор, шаңдуу мырзалар келди десек болот. Ана эмесе баштайлы, тааныштырып баштайын. Биздин оң тарабыбызда отурган жигиттерден баштасак, бүгүн жалаң сөзгө бай, ошол эле учурда үндөрү дагы өзгөчө десек болот, өтө таланттуу жигиттер келди. Бизде Тамада, Жаныбек, Карымшак бизде кондокто. Кол чаап коелу, келиңиздер. Кош келиңиз, Жаныбек. Рахмат, кош келиңиз. Тойлор кандай болуп атат азыр? Кудай буйруса, шүгүр дейли. Жакшы, салам. Көбүнчө кандай тойлор көбүрөөк болуп атат? Үйлөнүү тойбу, кыз узатуу же 50 жылдык жана башка дегендер. Мен көбүнчө азыр в основном кыз узатуу көп болуп атат. Кыз узатуу. Менин тойлорумда кыз узатуу, анан кийин тушоо той. Тушоо той менен кыз узатуу. Юбилей, свадьба дегендер азыраак азыр. Сизде, көбүрөөк ошондой болот. Менде ошондой болот. Аз башка тамадалардан да сурап көрөлүчү, аларда кандай болот. Келиңиздер, Жаныбекке кол чаап коелу. Аны эмесе Жаныбек менен биргеликте бүгүн бир командада боло турчу дагы бир Тамада мырза Макс Жанов бизде конокто. Кол чаап коелу. Кош келиңиз. Саламатсызбы? Сизде кайсы тойлор көп болуп атат? Менде азырынча үйлөнүү той, анан бала той көп. Көзгө жакын азыр свадьба көп болуп атат, үйлөнүү той. Сиз алып барып айтканда өзгөчө эмне баягы Макс ушунусу өзгөчө да деп айтып атышат. Бийлегеним өзгөчө деп айтып атат. Сиз бийлейсиз, э? Негизи мындай шаңды жүргөндөн мен бийлейм. Бул тойду баштан аягына чейин бийлөөлү бүтүп калат. Келгиле бийлейли деп атыппы. Эфирдин аягында бийлеп бересизби? Бол. Макул. Анда эфирдин аягында урматтуу көрүүчүлөр бизде ырда болот жана бийди сөзсүз түрдө чогуу ушул жерден бийлеп бүтүрөбүз. Анда эмесе келиңиздер, сиздердин командага бир ат коюп алалы. Кандай команда болот? Кандай ат кылалы? Бийчилер командасы. Жаныбек, сиз бийлейсиз? Эме кылбайлуу. Томпоктор. 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 Диета деп коелу. Томпоктор болор. Томпоктор. Томпоктор командасы. Анда Томпоктор командасына кол чаап коелу. Келиңиздер, бизде бир командабыз даяр, урматтуу көрүүчүлөр. Экинчи атаандаш команда аталышы кандай болот азырынча белгисиз. Алардын оюнчуларын сиздерге алгач тааныштырып өтөлү. Ырчы, Тамада, көптөгөн ырчылардын ырларын жазган акын байкебиз Канатбек Эргешев бизде конокто. Кол чаап коелу. Кош келиңиз. Кош келдик. Саламатсызбы? Канат мырза, айтсаңыз, ырчыларга ыр жазып бересиз го? Эң жакканы өзүңүзгө кайсылык болду? Эми ар бир ырды жазганда баардык ырлар эле өзүңө жакын болот. Көбүнчө жашоодо сүйүү темасында көп ырлар жазылат. Анан азыркы убакта көп ырчылар дуэт ырдап атышат. Анан эң жакканы ошол ырлардын арасынан апалардын урматтап жазган Жан апам деген ырым бар. Ошол ырды өзгөчө жагат. Ким аткарып жүрөт эле азыр? Нуржан Түмөнбаева аткарат. Анан дагы бир мекемге болгон сүйүү, ошол Өзгөнүм деген ырды жазгам. Ал өзгөн өнөрпоздор аткарат. 30 ырчы. Аларды уктук, жакшы болуптур. Азыркы жазып аткан ырыңыз кандай болуп атат? Жазып атасызбы азыр? Жазып атам, акыркы ырымды Алмабак деген ыр жакында мынакей чыгып атат. Клибин да тартып түштү. Дайыр Исмадияров менен Гүлзада Рыскулова атат. Анан алырдан сиздики турбайбы? Алды дагыларды берсем дагы. Жакшы. Ырларыңыз үчүн кол чаап коелучу келиңиздер, сонун мыкты ырлары үчүн.
Анда эмесе Канат мырза менен биргеликте бир командада бизде ырчы Нурлан Алдаяров конокто болчу. Чапыңыздар. Кош келиңиз. Сизде чыгармачылыгыңызда кандай жаңылык болот? Биздин чыгармачылыкта жаңылыктар бар. Келинчегим Айзада Муханбет экөөбүз юбилейлик топ болуп дуэт чыгармаларга басым жасап атабыз. Ошо анткени бизде дагы көпчүлүк жакшылык тойлорго чакыргандар юбилейлүү деп ырым тутуп чакырышат. Көбүнчө ошо үйлөнүү тойлорго, кыз узатууга бизде чакыруулар көп болот. Буюрса алдыда ошол кийинки өсүп келаткан жаштарга дагы үлгү катары жакшынакай тарбиясы бар ырларга басым жасап атабыз. Жакшы. Демек, жубайыңыз дагы ырдайт. Эң алгач таанышкан күнүңүздү айтып бериңизчи. Эң алгачкы келинчегим мененби? Ооба. Жок, мени. Эң алгачкы таанышканыбыз Кочкор районуна караштуу Кара Суу деген айылыбыз бар. Кошун айылыбыз, мен Ормохан деген айылдамын. Ошол Кара Суу айылында супер куудул биздин байкебиз Кубан Алимов деген байкебиз мени ошол Кочкорго келип калыпсың эс алууга. Эртең кечинде бир концерт бар эле деп чакырып калды. Концертке келдим. Келсем ошол жерде Тилекгүл Абулова деген менин кайнежем ошол концертте жүргөн экен. Ал жакта тааныштык концерттин жүрүшүндө. Демек, концерттен таанышкансыздар. Анан сүрөткө түшкөнбүз. Сүрөттү Тилекгүл эжебиз сиңдиме жөнөтүп кой, менин телефон бузулуп атат деп сиңдисине жөнөткөм. Сиңдиси менин келинчегим болуп чыкты. Телефон аркылуу таанышып. Демек, анын эжеси аркылуу таанышып калган экен. Сүрөт күбө болгондо. Жакшы, келиңиздер Нурлан мырзага кочоп коелу. Канат мырза, Нурлан мырза, анда сиздер бир команда экенсиздер, Томпокторго каршы чыгат турган командасыздар. Сиздер кандай коесуздар аталышын? Эми Томпокторго карама каршы келген негизи арыктар болот, карасам экөөбүз дагы арык эмес экенбиз. Эмне болот? Жардам берейлибиз. Мен ойлойм, эми баягы адамдын жан дүйнөсүн, жүрөгүн ушул эритип, адамга ушунчалык жан дүйнөнү эс алдырган бул ыр да. Анан Нурлан дагы ырчы, анан мен ыр жазгандан ырга да жан кириш үчүн ага мелодия жазылат, мисалы обончулар зогон жазат. Ошондуктан мелодия деген команда койсок болобу? Томпоктор анан мелодия болобу, Сиз макулсузбу? Кандай дейсиз? Өзүң вариантыңды айт анда. Мен вариантым ага ини командасы. Болот андай деле. Болобу? Анткени ага ини болуп жүрөбүз да, жашоодо. Экөөбүз дагы Томпоктор менен ага ини деген мындай кичине жакындашып атабыз. Эмне койсуңарбы? Биз азыр укмуш жыңайлап катышып атабыз, жыңайлап. Анда кандай, Канат мырза? Мейли. Ага ини командасы боло бересиздер. Макул, аны эмесе урматтуу көрүүчүлөр, бизде командаларыбыз даяр, ага ини жана Томпоктор командасы. Мына ушул эки команда бүгүн жарышат. Айта кетүүчү нерсе, бүгүнкү программабыздын башкы демөөрчүсү бул Nitro энергетикалык суусундугу. Абдышата компаниясынын эң алгачкы атамекендик өндүрүшү мына ушул Nitro энергетикалык суусундугу. Кыргызстандагы Олимпиада чемпиондору дагы официалдуу түрдө мыкты суусундук деп мына ушул суусундукту мактап келишкен жана тандашкан. Анда эмесе, келиңиздер, алгач оюнду баштаардан мурун энергия топтоп алалы, андан кийин мындай шаңдуу маанайда отуруш үчүн дагы күч керек да, Ооба. Кандай дейсиздер? Энергия керек. Энергия керек, анда эмесе биз баштадык. Биздин айрымабыз жок. Биз биргеликте гана жеңебиз. Күч биримдикте. Ар бирибиз жеңүүчүбүз. Nitro Олимп чемпиондорунун күч кубаты. Анда эмесе программабызды уланталы. Бизде эң алгачкы оюнубуз бул тамга жегич оюну. Тамга жегич оюнунун шарты сиздерге бир топ суроолор берилет. Мына ошол суроолорго жооп беришиңиздер керек. Ар бир оюнда убакыт чектелүү болот.
батыраак жетишип, батыраак жооп берген командага улам упай берип турабыз. Ошондуктан баягы алдыга жылганга, упай топтогонго көбүрөөк аракет кылыңыздар. Бизде Нитродан сонун белектер бар. Баалуу белектер. Мына ошолорду кайсы команда мыкты болсо бүгүн утуп кетишет. Аны эмесе кайсы командадан баштайлы алгач? Эми урматтайлы улууну деп атпайбы? Ага иниден баштайлы, улуулар экен. Жол берели дегендей. Каршы эмессиздерби? Макул. Баштайсыздар, Аны эмесе сиздердин командадан ким ойнойт? Экинчиңер жардам берип турсаңар болот? Эми Канат байке баштасын. Бизде да ушундай Улууду койсуз. улууну урматтайбыз. Канат байке өзүңүз тайбайм. Кары сезип кеттиңизби? Аны эмесе Канат мырза, сизге Б тамгасы берилет. Мына ошол суроолордун бардыгына Б тамгасынан баштап жооп бересиз. Эгерде таппай ойлонуп калган учурда сиз жардам бере берсеңиз болот. Даярсыздарбы? Даярбыз. Аны эмесе баштадык, убакыт кетти. Биринчи суроо: мырзалардын тамагы кандай аталат? Борщ. Шаардын атын кой десе, эмне деп атайт элеңиз? Бишкек. Французча той деген сөздү кантип айтышат? Билбейм, бирок белисимо деп айтып коюшат. Кыргыз айдоочуларынын жакшы көргөнүрү? Баян ырлары. Сүзмөнү ким ойлоп тапкан? Байбичелер го. Пластикалык операция жасагандар эмне кылганын жакшы көрүшөт? Боёнгонду. Маймылды сүйлөтүп үйрөтсө болобу? Болот. Депутаттардын сөзүн ким жазып берет? Баяндамачы. Каяка жашаганы кетиш керек? Боз үйгө. Адамдар дайыма таң калыштуубу? Билбейт экен. Быда билбейм. Эмне деген сөз бердиңиз? Бакыт деген сөз бердим. Үйүн жоголуп кетсе эмне кылыш керек? Бакырыш керек. Убакыт бүттү. Мына ушундай жооптор болду. Кочоп колдоп туралы, Жакшы суроолор, жакшы жооптор болду. Болушунча ойлонбой жооп бергенге аракет кылды. Бирөөсүн билбейм деп койдуңуз бирок, быдан келтирип туруп. Аны эмесе ушундай эле шартта кийинки командага кезек бере берели. Сиздерден ким ойносун? Кары кез ашка, жашы кез ишке деп атпайбы? Өзүмө берем. Хорошо. Өзүң бир заңкылдап. Билеп жиберип кеде. Өзүм кармап отурайын. Аны эмесе Макс мырза, сизге берилүүчү тамга бул Г тамгасы. Г. Хорошо. Даярсызбы? Даярмын. Анда баштадык. Биринчи суроо: адамдардын жакпаган сапаты? Киши. Сиздин эң чоң ийгилигиңиз? Жаныбек мырза, жардам берсеңиз болот. Гыданбы? Ооба. Ортамга келип калды го бизге. Дальше. Кийинки суроону бере берейин. Экзаменди кантип жакшы тапшырыш керек? Гыдамга оркен. Кийинки суроосу. Светти өчүрүп салышта эмне кылыш керек? Газ тарасага айтыш керек. Күзүндө эмнелер пайда болуп баштайт? Гүлдөр. Эмне жөнүндө тамашалабаш керек? Косметикаларды эмнеден жасашат? Грунтовкадан. Мырзалардын деп суроо берейин десем, убакыт бүтүп калды. Мына ушундай жооптор болду. Мен биринчи ага-ине командасынан сурайын, сиздерге берилген суроолордун ичинен кайсы суроо өзгөчө жакты? Эми суроолордун баары эле жакшы экен анан. Кайсы суроо? Да, эсиңизде калып же жооп бере албай калган? Бакыт деген. Мага жана эсимде калган эме калды жанагы. Үн чыкпай калса эмне кылыш керек десе, бакырыш керек. Бакырыш керек деп буйдан табыш үчүн бакырыш керек. Өзү үн чыкпай калса кантип бакырат турабы? Ооба. Бирок аракет кылыш керек да бул. Бакырып. Сиздергечи кайсы суроо?
кыздар Бар элеби? косметикасы немен жазылат дедиңиз беле? Не дедиңиз? Грунтовка деди. Мына ушундай жоопторду ала алдык. Урматтуу көрүүчүлөр, анда жыйынтык чыгарып коелу. Биринчи оюнубузга ага эне командасы бизде 12 суроого жооп берип жетишти. Кол чаап коелу. Ал эми экинчи команда, Томпоктор командасы, Томпок болгону менен жоопторду таба алышкан жок. 1 2 3 4 суроого жооп бериштир. Кол чаап коелу, Орак тамга келип калдыбы сиздерге? Аябай ойлоп экен. Бул эмелер келип туруп алды, ойлонсокчу. Айтылбай турган сөздөр келип туруп алды да. Бүтө элечи. Уяттуу сөздөрбү? Айта бербейт белеңиз. Ошондун аргыдан башталат экен. Бүткүдан башталат экен да. Анда эмесе программабызды уланта берели. Бул тамга жегич оюнунда көбүрөөк суроого жооп бергендиги үчүн биз ага эне командасына 1 упай бердик. Кол чаап коелу. Ой, рахмат. Анда эмесе программабызды улантабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Кийинки биздин оюн бул Алло, сен кайдасың деп аталат. Азыр кимдин каякта экенин биринчи оюнчудан экинчи оюнчу азырынча билбейт, айтып бериш керек, табыш керек дегендей. Анда эмесе кеттик алдыга. Алло, сен кайдасың оюнунда азыр Томпоктор бизде оюнга даяр. Жаныбек мырза кайсыл жерде экенин билбейт. Ал эми Макс мырза, сиз айтып берип турушуңуз керек. Экранга чыккан ар бир жерди сөзүн, ошо чыккан сөзү эле айтпайсыз, калган баарын жакындатып айтсаңыз боло берет. Сиз болсо табышыңыз керек. Бул жерде убакыт чектелүү, батыраак айтып берип, батыраак тапканга аракет кылыңыздар, Даярсыздарбы? Даярбыз. Анда баштадык. Биринчи жер. Микрофон бар. Микрофон ичинде ар кайсы жылдыздар сүйлөйт, интервью берет. Ошо мында ушундай комната сыяктуу. Аны интервью беришет. Баттан тапканга аракет кылыңыз. Варианттарды айтпайсызбы? Туура, кийинкиси. Эс алуу. Кыштында көлгөдө барып эс алсаң да болот. Каракол. Каракол эмес. Эс алуу жай. Азыр жайда эс алып атабыз. Пансионаттарда. Кышында Лыжный база. жок. Кышында да болот, жайдында да болот. Бассейн. Курорт. Туура, кийинкиси. Москвада, подвалда эмне жүрөт? Метро. Кийинкиси. Могу сөз билбейт экен. Кийинкиси. Шардын четинде жер үйлөрдө эмне коюшат? Жер үйлөр бар. Жылмацык. Жок. Шардын четиндеринде же болбосо шарда, например, азыр токмоктун ар жагында кеминдерде ошо нелер бар. Орусчасын айтып берсе болобу? Жок. Болбойт, Район, регион. Жакында атасыз. Шаар, Айыл, Кашар. Айыл туура айтты. Анан кийин жылдыздар сахнага чыгышат. Жана жылдыздар уюштурат. Эмне ал? Убакыт бүттү. Продюс. Убакыт бүттү. Концерт. Чөл дегенди билбей койдуңуз, Пустыня. Пустыня. Мен ошо орусча алышпай койгом да, чөл Ошо көрүнүп турат. Жакшы түшүндүрүп бердиңиз, жакшы таптыңыз. Мына ошентип азыр Томпоктор командасы ойноп бүттү. Ал эми азыр кийинки командага кезек берели. Ага эне командасы бири-бирин кандай билет болду экен, кандай табышат болду экен, алдыда байкайбыз. Аны эмесе ага эне командасы оюндун шартын көрүп алдыңыздар, түшүнүп алдыңыздар. Аны эмесе баштай берели. Канат мырза, сиз айтып берет экенсиз. Убакыт кетти, биринчи жер. Биз Ордолу деп атап коебуз. Бош шаар. Кийинкиси. Студент кезде түшчүбүз. Троллейбус. Троллейбус. Биз институтка чейин билим алып келген жер.
Мектеп. Бул эми чет өлкөдө кээде ушул Кыргызстандан дагы барып эс алып келип турушат. Дубай. Пирамида бар. Пирамида бар. Пекин. Ой, Пекинде пирамида бар тиякта. Клеопатра жашаган жер. Египет. Кийинкиси Үйгө кетерде машина жокто барып, үйгө кетчү жер. Остановка. Жок, үйгө кетчү жер. Бишкектин эки жагында турат. Чыгышча. Автовокзал. Вокзал. кийинкиси Карагайлуу тоонун арасына барабыз. Дем алганда ошол жерде эмне деп коет? Алак элден кийин дагы бар. Эмне деп коет? Капчыгай. Капчыгай. кийинкиси Азыр балдар эртемен турганда мектепке чейин алып барабыз. Садик. Кыргызчасын айтып балабакча. кийинкиси Тарыхый нерселерди көрүш үчүн барабыз. Ичинен көрүп, Музей. Бизде мисалы көп нерселер жасалган. Убакыт Чоң бүттү. ишкана. Убакыт Сау бүттү. Кочап коелу. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, Ало сен кайдасың ойнуда жыйынтыкты алып бара жатат. Аны эмесе, жыйынтыкты чыгаралы. Кайсы команда көбүрөөк тапты деп ойлойсуздар? Агайыныга жаман жеңилиректерди берип атат. Огойлоп алып. Сизге ошондой сезилип атат. Мен булар ойноп атканда биз биринчи болсок болмок экен деп аткам. Огойлоп көрүнүп силерге. Мына ушундай бири-бириңиз наразысызбы? Жаман оңой суроолор келди. Мектеп, балабакча, Силердики деле оңой. музей. Ойла. Просто түшүндүргөндө. Болгону башында түшүндүрүп баштап, көбүрөөк айтып баштаганда калган оңой болуп кетет да. Макс мырза көбүрөөк түшүндүрүп отура албадыбы? Мындай тиңдей жайраак болуп, кыска түшүндүрүп бере алганда, бат-бат айтканда көбүрөөк болуп кетмек. Чынында эле агайыны командасы 8 жерди туура таап алышты, ал эми Томбоктор командасы 4 жерди туура таап алышты. Ошону менен жалпы жыйынтык дагы бир упайды биз агайыны командасына бердик дагы 2-0 эсебинде келе жатабыз. Томбоктордун маанайы жок азыр эле. Ал уялчы. Ичиңиздер маанайы түшүрмөй жок, анткени бизде оюндар дагы да болсо көп. Ошондуктан алдыда аракет кылышыңыздар. Күлгат акырын жүгүрөт деп кыргызда. Аракет кылсаңыздар берекет. Аны эмесе, биз кийинки оюнубузга өтө берелиби? Эмне оюндар жагытобу? Сон. Жакшы элеби? Керемет. Сон. Сиз түшүнөсүз да, бирок кыргызча жакшы эле түшүнөсүз да, Айтып берүү кыйыныраак болуп калат кээде, Аны эмесе, программабызды уланталы, кийинки оюнубуз бул калпы чымбы оюну. Аны эмесе, калпы чымбы оюнубузга кезек келип жетти. Бул оюнубуз өтө кызыктуу. Жакшыраак угуп туруңуздар. Менин колумда мына ушундай карточкалар бар. Ичинде жазуулар бар. Калпы чымбы деген жазуулар бар. Мына ушул карточкадан азыр бирден 2 командага берем. Сиздерге кандай жазуу келсе, ошондой бир окуя айтып беришиңиздер керек. Чынбы деп келсе, чын бир окуя айтасыздар экинчи командага. Калп деп келсе, калп бир окуя айтып беришиңиздер керек. Карточка 2 команда бири-бириңиздердин көрбөйсүздөр кандай жазуу бар экенин. Ошол окуяны айтып бергенден кийин экинчи команда табыш керек. Булар калп айтты же чын айтты деп. Эгер туура таап алса, бирок ошо экинчи командага ошо таптырбай айтканга аракет кылыш керек. Мисалы, чындыкты айтып атсаңар, калп айтып аткан сыяктуу, кыскасы актерлук чеберчиликти дагы ойноп кетиш керек. Бул жакта уже өкөйлөп ойной беребиз, Ооба. Өкөйлөп. Кыскасы экинчи команда бири-бириңиздерди таптырбай айтканга аракет кылышыңыздар керек. Улан жакшы айтып берчү эле мындай. Калптырдыбы, Аны эмесе, даяр болсоңуздар, аралаштырып сиздерге
Бирден берейин, келиңиздер. Бирди алыңыз, Экинчи командага жазуусун көрсөтпөйбүз. Бирок командалар бири-бириңиздердин көрүңүздөр. Жана ошого жараша окуя айтышыңыздар керек. Кимиңиздер айтасыздар? Кеңеш алыңыздар. Биз кайсы бир жылдары ошол чет жактап кой, Казакстанда жакшылыкка барып келгенбиз. Улан экөөбүз барып, жакшы той өткөрүп, бирок ошол тойдо биз барганча деп 3 күн эс алып келгенбиз. Дем алып келгенбиз да. Болду. Ушундай эле окуя. Чет жакка? Чет жакка болгондо кандай? Чыңбы же калппы? Ошо Казакстанга дедим. Казакстангабы? 3 күн эс алып турсуздар, анан тойго да кызмат кылып. Кызмат кылып келгенбиз. Ошол чыңбы же калппы деген ошол жооп болуп атат. Калп да. Калп, Сиздин оюңузчу? Калп. Эмнеге калп? Экөө өмүрү Казакстанга барган эмесми? Каяктан билесиз? Экөөнүн кандай деп алганын мен баарын билем. Айтпай барып келген. Ошко баргансыңар. Мүмкүн чын. Ошондо биз ишендириш керек да. Ишендириш керек. Карточкада жазым табышат. Биз ишенбешибиз керек да. Калп. Калп, Казакстанга баргансыңар, тойго. Анан 3 күн эс алгансыңар. Андан кийин тойго бардыңар. Жок, тойго барып, тойдо жүргөнчө Атай баргандан кыдырып. Анда кандай кыласыздар? Калп дейсиздерби же чын дейсиздерби? Калп. Макул, анда калп, карточкаңызды көрсөтүп коюңуз. Бул чын экен. Ой жана. 98-жылы баргансыздар. Жок, биз андан кийин эле барганбыз, просто булар жанагы эмени табышпасын да 98 деп атам да. 98 жыл муну таанычу деле эмесмин мен. Чын калпты бул карточка боюнча. Карточка боюнча эме кылып атам да. Жыл арылап калды да. Бирок баргансыздар, Казакстанга баргансыздар. Чогуу эс алып келгенсиңер 3 күн. Ошону чын деп таппай койду да. Барган эмесби экөө Казакстанга? Кийин эле болчу. Дүлдүрдүрүп булар. Баргансыздарбы? О, барганбыз. Барган эмесби булар Казакстанга? Экөөбүз барганбыз. Экөөбүз барганбыз. Экөөбүз барганбыз да. Экөөбүз бар 3 күн жок болуп кеткенбиз да. Телефон тартып, ток, нолбуз. Эмне бүткөн элестеп атасың? Бүткөн элес. Бүт ашылып калды да бияга силерге кетирелби? Мейлим. Сегодня не наш день. Келгиздер, сиздерден ким айтат? Наш день болот. Мен кадап салчы. Экөөбүз барганбыз да. Патракчы бир. Сен жаман урдурчу эле болсуң ушундайларды. Мен Ошко барганда, жакында келдим, режим болуп калды. Ошко барганда 2000 киши алып бардым. Киши башына 160 экен. Анан убакыт 4 саат алып бардым. 2000 киши алып бардым. Тойду. Ушундай жарып, бийлеп, 2000 кишини ушундай манайын көтөрүп алып барып койдум да. 2000 киши тойдо болдубу? Ошо окуяга мындай суроо берсе болобу? Болот. Ошо 2000 киши өткөн 2000 той киши кайсы бата ресторан турган. болду экен деген. Ресторан барбы? Ресторан. Аты кайсы? Алайда Гүлчө деген айыл бар. Алча. Ошол жакта Акбата деген кафе бар. Чын деле ал. Чын анда. Чын болсо карточкаңызды көрсөтүп коюңуз. Бул калп экен. 2000 киши батырыш кыйын болуп калат го, Мындай. Мен да ойлоп Сыртта кеттим, кылса болот, жайлоодо. баягы ачык асман алдында болгондур деп. Жок, бул ресторанда. Жок, окуя калп эле болчу, анан эми биз баягы калп айтып, ошол оюндун шартына жараша биз ошол калп эле нерсени айтып атат деп анан чынчыгып кала деген ой болчу, бирок Макстын эмеси жакшы экен. Мына ушундай калпы чимбу ойну Топ дегенде бир упай алды. Кол чарпып, Азыр акыры, тең болуп калып, теңдейли дедик да. Көңүлдөн акса да. Эме күлкү келе түшпөдү.
мына ушинтип калпа чымбы оюну урматтуу көрүүчүлөр аягына келип чыкты. Эми жыйынтык чыгарсак, биринчи команда негизи окуя кандай болсо, жазуу кандай болсо, окуяны ошондой айтып беришиңиздер керек болчу да. Сиз калпайтып коюп турсуз бирок, чындыкты, ошондуктан муну бул жак тапты деп эсептейли. Анткени дегенде сиз калпайтып койгон турбайсызбы, чын деп турса деле. Окуя ошондой айтылыш керек болчу. Туура. Мен ошондой ойлондум да ошо. Мен негизи Учурда чын болбой атат, мындай окуя болгон эмес деп мен билем да. Жок, бир оюндун башында бир Нурлан айтып баштаганда кайра бир эме болуп калды мындай. Аябай түшүнүктүү болбой калды анан. Бул сөздү ошондой кылып аткарыш керек турбайбы деген шарты деп ошондой ойлоп. Окуяңыздарды тапты. Ал эми бул жак болсо өздөрүнүн окуясын таптырбай кетти. Сиздер таап алган жоксуздар. Калпы чымбы оюнунда бул жактыкын таап кеткендиги үчүн жана өздөрүнүн окуясын таптырбай кеткендиги үчүн биз бул командага 2 упайды тең бердик. Томпоктор командасына 2 упай. Кочоп коелубу? Тең бөлгөн теңирин сүзүптүр дейт. Ошону менен 2-2 эсебинде тең келе жатышат. Ана эмесе кийинки команда оюнубузга кезек берели. Алло, доски деп аталат. Нитро. Күч-кубатыңды башкара бил. Ана эмесе Алло, доски оюнуна кезек келип жетти. Урматтуу томпоктор, урматтуу ага-ини командалары. Оюнун шартын жакшы түшүнүп алыңыздар. Бул жерде азыр кимдир бирөөгө байланышка чыгабыз. Бизде экранга бир суроо чыгат, 3 вариант жообу бар. Бирөөсү туура. Сиздер дос кеңиздерге, кыскасы жакын адамыңыздарга чаласыздар дагы. Мына ошол адамга суроону окуп берип, жоопторун окуп берип, бир жообун андан алышыңыздар керек. Өзүңүздөр жооп бербейсиздер, ошол адам жооп бериш керек. Анын жооп бергени боюнча туура чыгыш керек. Туура эме болуп калат. Туура же туура эмес деп каралабыз. Ошол адамдын жооп бергенин. Ана эмесе биз жогоруда сиздерден баштаганбыз, азыр томпоктордон баштайбыз. Сиз кимдир бирөөгө чалышыңыз керек болот. Ошол адамга 30 секунд алгандан баштап эсептейбиз. 30 секунддун ичинде суроону окуп берип, жоопторун окуп берип, алып калышыңыз керек жообун. Батыраак. Всё, давай. Баштайбыз. Эфирде экениңизди эскертип коюңуз, Кимге чаласыңдар? Досума чалам. Досуңузга чаласыз? Досума чалайын. Чалып берейинби? Чалыңыз. Үнүн чыгарыңыз дагы микрофонго жакын карабаңыз. Бизге суроону чыгарып берип коюңуздар. Мынакей, суроо чыкты. Артты карабаңыз. Наоборот, мындайынан карап албайсызбы? Камераны карап. Алло. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, брат. Досум кандай, жакшыбы? Жакшы, өзүң? Жакшы. Доске мен могу эфирде отургам да. Убакыт кетип атат, баттан. Мону АКШнын желегинде канча тилке бар дейт? А 14, Б 16, В 13. АКШнын желегинде канча тилке бар? 14, 16, 13. 14. А, А. Түшүнүктүү, кабыл алдык. Болду, кабыл алдык. Рахмат, досум. Всё, хорошо. Америка Кошмо Штаттарынын желегинде канча тилке бар? АКШнын желегинде канча тилке бар? 14, 16, 13. Сиздин дос кеңиз 14 деп жооп берди. Туура жообу 13 экен. Тилекке каршы туура эмес болуп калды. 13 экенби? 13. Утулуп калдыкпы? Азырынча белгисиз, оюн бүт элек, аны эмесе кийинки командага кезек берели, ага-ини командасы. Сиздер кимге чаласыздар? Бир тууганыбызга чалабыз. Аты ким? Аты Айбек. Айбек мырза. Үнүн чоңойтабыз.
Микрофонға жақын қармайбыз. Суроо мынакей чыкты. Бразилияда кайсы тилде сүйлөшөт? Испанский, португалский, итальянский. Алса келем. Жаңгыдан уткан. Айбек кандай? Жакшы. Биз эфирде болчубуз. Мындай суроо. Бразилияда кайсы тилде сүйлөшөт? А. Испанский, Б. Португальский, В. Итальянский. Бразилияда кайсы тилде сүйлөйт? Португальский го дейм. Португальский? Акыркы вариантыңызбы? Испанский, португальский, итальянский. Ошондо португальский, э? Испанский же португальский болуш керек да. Экөөнүн бирөөсүн айт. Бирөөнү айтыңыз тамы? Бол эртерээк. 1, 2, Эме 3. португальский дейчи. Б варианты. Кабыл алдык. Бразилияда кайсы тилде сүйлөшөт? Испанский, португальский, итальянский. Сиздин дос бир тууганыңыз дедиңиз, э? Португальский тилде сүйлөшөт дешти. Б вариантын туура жообу. Чынында португал тилинде сүйлөшөт экен. Метро алып барасыз ага деп койсун. Бирөөсүн берем деп коебуз. Чындыгында эле биздин ар бир мекендешибиз мына ушул нитро энергетикалык суусуңдугунун ар кандай даамын өздөрү тандап алышкан, ар кимге ар кандай өзүнүн даамы жагат экен. Баасы жана даамы төп келген нитро энергетикалык суусуңдугу ушундай ысык каптапта баарыбызга жакшы жардам берет. Аны эмесе жыйынтык чыгаралы. Ало доске оюнунда ага ини командасынын чалган адамы туура таап кетти дагы, бир упайды бердик. Кол чаап коелу, Ошону менен жалпы эсеп 3-2 эсебинде азыр ага ини командасы алды да. Оюндар жагып атабы? Жагып. Барган сайын эми кызыктуу болуп барат. Кимиз утка деп атасыздарбы? Анда эмесе кийинки оюнубузга дароо кезекти бере берели. Бул оозуңдан окуу оюну. Аны эмесе урматтуу көрүүчүлөр, биз мына ушул кызыктуу оюнубузга кезек келип жетти. Оюнун шартын түшүндүрүп өтсөк, экранга сөздөр чыгат. Жогорудагыдай эле сиз Нурлан мырза көрүп турасыз, Канат мырза көрбөйт. Жана наушник тагынып отурат дагы эч нерсе укпайт. Бул жерде шарт боюнча сиз оозуңузду кыймылдатып гана айтышыңыз керек. Колуңузду жаңсаганга болбойт, мимика жест менен көрсөткөнгө болбойт. Оозуңуз гана кыймылдаш керек. Үнүн чыгарып айта берет да. Үнүн чыгарып эле айта берет, болгону кыйкырып жибербешиңиз керек да. Мындай. Тура эмес болсо. Оозуңардан тура калып бакырып ийбей беле? Канат мырза, сиз болсо варианттарды айтып таап туруңуз, Эгер кечке таппай калса, убакыт өтүп атса, кийинкиси деп өтсөңүз болот. Буга да убакыт берилет. Батыраак айтып берип, батыраак тапканга аракет кылыңыздар. Даярсыздарбы? Анда эмесе биз баштадык. Убакыт кетти. Биринчи сөз. Үнүңүздү чыгарып бериңиз. Шарик. Жай. Шарик. 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 Кийинкиси. Бассейн. Бассейн. Пакет. Кийинкиси. Kebap. Kebap. Tora. Kiyingisi. Döngölök. Togalok. Döngölök. Döngölök. Togalok. Döngölök. İkisi de koy. Kiyingisi. Sözdür da бүтүп калат, ошон Saz. айтып берген аракет Çat. кылыңыз. Saz. 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 Kiyingisi. Kızıl. 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 Kiyingisi. Dımdama. Dımdama. Çıplama. Dımdama. 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 Kiyingisi. Kitap. Kitap. Tora. Kiyingisi. Şarik. Şarik.
Шарик. Шарик. Кийингisi. Кийингisi. Бассейн. Бассейн. Kийингisi. Döngölök. 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 Вакыт өттү. Мамаш чалып салат экен да. Мына ушундай. Сизге кандай сөздөр угулат, Канат мырза? Мага көбүнчө жай, тоголок деген көп. Дөңгөлөк болсо эч табылат. Дөңгөлөк беле. Мындай деп айтпайт мен. Көрсөтүү. О деле. Кебаб дегенде дароо таптыңыз да. Дөңгөлөктөн Кебаб анан не китеп деген таптым. Тестад. Мына ошентип биринчи команда ойноп бүттү. Эки сөздү туура таап алышты. Азыр агайыны командасы. Азыр кезекте томпокторго үйрөйбүз. Алар кандай табат болду экен? Алдыда байкайлы. Анда эмесе томпоктор командасы даярсыздарбы? Мен да кой. Даярбыз. Мына ошентип томпоктор командасы даяр. Азыр Макс мырза угуп атасызбы? Уккан жок, э? Бул уже трансқа түштүк. Анда эмесе убакыт кетти. Биринчи сөз. Бурана. Бутак. Бурана. Бурана. Кийингisi. Гүл. Коро. Коро. Дөңгөлөк. Коро. Кийингisi. Кийингisi. Ме. Б. Кийингisi. Кийингisi. Лыжа. Ышкырык. Лыжа. Чычкан. Лыжа. Жиятырчы. Лыжа. Кийингisi. Кийингisi. Чыгырык. Чыгырык. Таппайт кийингisi. Чыгырык. Чыгырык. Кийингisi. Бус. Бут. Бус. Бутылка. Бус. Бут. Бус. Бус. Озун шоrak açыңыз. Бус. Кийингisi. Диктофон. Стафор. Диктофон. Светофор. Диктофон. 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 Кийингisi. Бурана. Бутул. Бурана. Булут. Бурана. Бурана. Кийингisi. Бурана. Кийингisi. Убакыт бүттү. Кишиңиз деп айтып атпайсызбы? Чап жіберейін ба? Чап. Жакшы батырып аттады. Мына ошентип оюн аяктады. Бир эле сөз табылды, э? Бутулка. Экөөнү таптыкпы? Жок, бирөөнү таппады. Гүл деле таптым. Гүл деген табылды, э? Калган тапкан жок. Калганы табылган жок. Мына ошентип урматтуу көрүүчүлөр, азыр томпоктор командасы ойноп бир сөздү тапты, ал эми агайын командасы эки сөздү тапкан болчу. Ошентип жыйынтык чыгарып, дагы бир упайды агайын командасына бердик. Койчоп коелу. Анда эмесе дароо кийинки оюнубузга өтөбүз. Крокодил оюну. Крокодил оюнуна кезек келип жетти. Бул жерде шарт жогорудагыдай эле болгону сиздер сүйлөбөйсүздөр, үн чыгарбайсыздар, болгону кыймыл аракет менен көрсөтүп бериш керек. Тура калсаңар деле болот, бийлеп жиберсеңер болот, кыскасы көрсөтүп бериш керек. Жогорудагы командасы баштаган болчу, азыр кайра эле сиздерден баштай беребиз. Биз баштайбыз, э? Томпоктор командасы сиздер баштап бересиздер. Жаныбек мырза көрсөтүп бере бересиз, э? Макс болсо табат. Макс табат, э? Анда эмесе даяр болсоңуздар, убакыт кетти. Биринчи сөздү чыгарып берип коюңуздар. Акым ок кетти го. Тетрадь. Таблица.
Ираттың. Жазасың. Айтқанға болбойт. Кейінгісі де өткөсөңүз. Кейінгісі. Цвет. Лампочка. Ойланчу. Кейінгісі. Фигура. Кейінгісі. Гол. Кейінгісі. Чабылмайсыз бұл. Кейінгісі. Ара. Деле бұл? Айтсаңыз. Кейінгісі. Сен сұрай бердің. Лопата. Жоқ. Күрек. Жоқ. Не бұл? Лопата. Уақыт бітті. Репка. Уақыт бітіп қалды. Мына уж редиска болчу. Ириска. Біреуіне таптық па біз, Экөөнү таптыңыздар. Екеуін таптық, Кеттік анда мен. Анда эмесе мына ушул команда, Томпоктор командасы ойноп бүттү, эки сөздү табышты. Азыр агайыны командасын байкайлы. Агайыны командасы оюндун шартын көрүп алдыңыздар, Ооба. Түшүнүктүү болсо баштай берелиби? Баштай берели. Баштай берели, ана эмесе убакыт кетти. Биринчи сөз Акча. Кошелек. Кейингиси Кобра. Жылан. Индюк. Учалы. Кейінгісі. Кейингиси Кейінгісі. Кейінгісі ақшаш екен. Кейінгісі. Кейингісінде отыра берели. Эмне экен? Бабочка. Кейингиси Самолет. Кейінгісі. Индюк. Топ. Жоқ. Хороз. Мына емесі. Кетіріңіз. Кейингиси Дагы деле ошол бул. Өдөк. Акку. убакыт бүттү. Каас болчу. Зато үчөн тап. Яқтан да жеп кеттік, әрі? Пингвин басты Аны басқаны ішіне қомай. Тұрауын. Жок, пингвин туруп алып, мындай эми көргөзбөйт белең. Ошоны эле кеттім ғой. Жақсы кеттік, біраз ұялдым да. Уялбады. Бул оюнда дагы агайыны командасы 3 сөздү туура табышты. Ал эми Томпоктор командасы 2 сөздү туура табышкан болчу. Ошон менен дагы бир упай агайыны командасына кетти. Кол чаап коелу. Аны эмесе урматтуу көрүүчүлөр, жалпы жыйынтык чыгарчу убакыт келди. Бизден эч кайда алыстабай туруңуздар. Биздин айрымабыз жок. Биз биргеликти гана жеңебиз. Күч биримдикте. Ар бирибиз жеңүүчүбүз. Nitro, Олимп чемпиондорунун күч кубаты. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ошентип оюнубуздун эң сонун мезгилине келип жетти. Азыр белектерди тапшыруу учуру. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле, мына ушул Nitro энергетикалык суусундугунан сонун белектерди даярдаганбыз. Уткан командага албетте ичинде өзгөчө белеги бар. Утулган командага деле белектер бар, бирок
уткандардыкына жетпейт. Эки баночка кемирек кой. Аны эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн жалпысынан 5-2 эсебинде ага ини командасы Халва шоу программасынын жеңүүчүсү болду. Кол чалып койбойбу? Келиңиздер. Сиздерге мына ушундай Просто силерди сыйлап койдук. белектерди тапшырабыз. Ичинде белеги бар. Ал эми мыкты оюн көрсөткөндүгүңүздөр үчүн сиздерге дагы мына ушундай белектер. Кут болсун, Болсун, жалпы биздин Томпоктор жана ага ини командасына келип катышкан жалпы оюнчуларыбызга ыраазычылык билдирели. Бизде Томпоктор командасына Жаныбек Карымшаков жана Макс Жановдор болду. Кол чалып коелу. Ал эми бүгүнкү Халва шоу программасынын жеңүүчүлөрү ага ини командасы Канатбек Эргешев жана Нурлан Алдаяровдор болду. Кол чалып коелу. Барыңыздарга чоң рахмат, келип бергендигиңиздер үчүн, жакшы оюн көрсөтүп бергениңиздер үчүн. Сиздерге да келейин. Силерге дагы. Чоң рахмат сиздерге да. Суу саганда келип турабыз буюрса. Келип туруңуздар жана биздин энергия берген ушул энергетик суусундуктарыбыздан ичип кетип туруңуздар дейли. Айтмакчы, бүгүнкү көрсөтүүбүздүн демөөрчүсү мына ушул нитро энергетикалык суусундугу. Ар бир бөтөлкөнүн ичинде энергия бар экенин сиздерге салып өтөлү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен коштошпойбуз, болгону кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.